кээ бир энелер баласынан өч алыш үчүн атасы аркылуу өч алат да. Переходный возраст деп коебу, же балдар мындай күчкө толуп эрезеге жетип калганда баягы эненин сөзү өтпөй калат. Анан ошондо мен сени атаңа айтам, шашпа. Атаңа кабарлайм. Же болбосо ушундай жол менен өч алат. Бул дагы жаман терс таасир берет энеге. Бала менен эненин ортосунда мындай бир ажырым, алыстыкты пайда кылат. Атасын дагы ыңгайсыз абалга коет. Мисалы айрымда кээ бир аталар чарчап келип, же кайсы бир абалда келсе, заматта ошо үйдөгү проблеманы айтып, мына балаңдын кейбетеси. Балаң ушундай, мындай тигиндей деп, анан атасы балким сыртта бирөө менен талаш тартышкан, же ичинде бир чарчоосу бар. Келип эле тамагын ичпестен ачуусун балдардан чыгарган учурлар болот. Ошондо да эне караш керек, байкаш керек. Ошол катаны кайтаруу жолун акырындык менен көзөмөлдөп, ошол проблеманы унутуп калбастан эске алып, бул оору да, мисалы бир нерсени байкадыңыз, кемчилик, ошону акырын биринчи атасы менен кеңешип, ушундай болуп атат, бул жеринен мага башкарыш кыйын болуп атат, же ушундай кемчиликти байкадым, кантип өзгөртсөк. Курсагы тойгондо бир жакшы абалда өзүнчө отуруп айтыш керек. Азыр айтпайм, кандай кадамдарды кылабыз. Эгер ошо атасында да маалымат жок болсо, анда илим ээлерден сураш керек. Бизде ушундай проблема болуп атат, кантип чечсек болот депчи. Сиздин максат, биздин максат баягы уруп же ушуп, кыйкырып, бакырып, туура эмесин айтып коюш менен маселе өзгөрүп кетпейт да. Анан атаңа айтам, же апаңа айтам, же балаң жырган эмес, кээ бирлер бири-бирин айыптайт. Кызында бир ката болсо, мына сен апасысың да, сенде тарбия жок, бербепсиң деп апасын айыптайт, аялын. Анан баласына кетсе, аялы болсо күйөөсүн айыптайт, мына сенин балаң деп, ошентип эч кандай алыстасын баягы эле ортодогу ынтымак кадоо кетет. Уруш, жаңжал, алыстасын ызы чуу, эреже жоктугунан, экөөнүн ынтымакта жок экенин, ата эненин балдардын алдында да айбаты кетет. Айтор алыстасын дагы бал энесине бал элер куруло берет да. Ошон үчүн ата эне балдарды тарбиялоодо шериктеш болуш керек. Ушуну унутпайлы туугандар. Шериктеш болуу, бири-бирине тапшырып койбоо. Болду, эне үйдө отурат, эне тарбиялаш керек. Балдарың сени эле угат, болду, сага эле айтам. Же балдарын коркутуп, шашпа, мен сени мына айтам, анан сени же мындай кылат сага деп. Бүт ушул дагы терс таасир берет, алыстасын. Жана ошондой эле мында айтып кеткенбиз, эне жашырып койбоо. Кээде аябай жакшы көрөт кызын же баласын, ким жаман көрөт. Анан баягы атасынан айтпай коет да. Мунун себебин да айтканбыз. Кээде өтө сүйүүсү, ырайымы, мээрими күчөп кетип, эч нерсе болбойт, эмне болсо ошол болсун деп салат. Экинчи себеби атасына ишеними жок болуп калат. Көз жетпей калат. Буда мындайча таяктан башка эч нерсеси жок. Сөгүнгөндөн башка эч нерсеси жок. Же мени кайра айыптайт деп аял чыгынбайт да, ошентип айтпай жүрө берет. Ошол оору же проблемасы чоңоет алыстасын.